Баарыңызга салам. Бүгүн биз отуруп эле жасоого болуп турган моюн остеохондрозун каршы көнүгүүлөр комплексин карап чыгабыз. Бул көнүгүүлөр сизге ооруну азайтууга жана кан айланууну жакшыртууга жардам берет. Эгерде сиздин аткаруунун деталдуу техникасы жана негизги катачылыктарын кызыктырса, бул видеону карап чыгыңыз. Азыр болсо мени менен кошо кайталайлы. Желкени түздөп, ылдый түшүрөбүз. Моюнду тик кармайбыз жана жогору моюн бөлүгүнөн баштайбыз. Башты бир жакка жана экинчи жакка эңкейтип баштайбыз. Бул кыймылды так желкенин астына кандай болуп жатканын сезүү абдан маанилүү. Оң жана сол тараптагы булчуңдар акырын жана жагымдуу сунулуп жатканын байкаңыз. Ошондой эле кичинекей үн чыгып, кум төгүлгөндөй сезилиши мүмкүн. Жакшы, бүтүрдүк. Ошол эле абалда жогорку моюн ротациясын аткарабыз. Бул кыймыл анчалык чоң болбойт, бирок маанилүүсү жогорку моюн бөлүгүнө гана болушу керек. Жакшы, бүтүрдүк. Мени менен орточо темпте кайталаңыз. Өзүңүздү желкеңизден жипке асылып тургандай элестетиңиз, төбөңүз менен жогору сунулуп жатабыз. Эми так жогорку моюн бөлүгүн башты өйдө ылдый кыймылдатып сунуп жатабыз. Ийиндерди ылдый түшүрүп, мурдуңузду өйдө көтөрүңүз, ээкти ылдый басыңыз. Мурдуңуз өйдө дем алуу, ээк ылдый дем чыгаруу. Жогорку моюн бөлүгүнөн башка омурткаларды кыймылга кошпоңуз. Жакшы, бүтүрдүк. Эми жогорку жана ортоңку моюн бөлүгүн пассивдүү жылытууну баштайбыз. Колуңузду капталга коюңуз, кичине манжаңыз так желке астында болушу керек. Экинчи колду башыңызга коюп, башты акырын колго таяндырып жылдырабыз. Кол менен моюнга жана баш менен колго бир аз басым жасайбыз. Моюн жана баш толугу менен бош болушу керек. Бул учурда жеңил кычыраган үндөр угулуш мүмкүн. Бул нормалдуу. Көнүгүү аткарууда катуу оорутпаш керек. Андан соң колду бир омуртка ылдый жылдырып, эңкейлүүлөрдү улантабыз. 4-5 жолу эңкейип, анан дагы бир омуртка ылдый түшүп, кайталап жасайбыз. Моюнду ылдый жагына жеткенде колду жалпак коюп, ошол аркылуу эңкейлүүлөрдү жасайбыз. Андан кийин кайра жогору жылдырып өтөбүз. Бир манжа ылдый, дагы бир манжа ылдый, дагы бир манжа ылдый. Эми башка тарапка өтөбүз. Кыймылдар жай жана жумшак болушу керек. Кыймылдын аягында кичине дем чыгарсаңыз болот. Кийинки көнүгүү башты ичке тартып, бир аз басым жасайбыз. Башты артка таштабоого аракет кылыңыз. Желке артка жылып, кыймылдын аягына кичине басым беребиз. Моюн булчуңдарын жана желкенин айланасын жакшы сунулуп жатканын сезүү маанилүү. Кыймылдын аягында бир аз кармап турабыз. Жакшы. Кийинки көнүгүү төмөнкү моюн бөлүгү жана моюн көкүрөк өтүшү үчүн. Көкүрөктү өйдө көтөрүп, кайра бүкүлөбүз. Көкүрөктү өйдө көтөрүп, кайра бүкүлөбүз. Колду тизеге коюп, көкүрөктү өйдө түртүүгө жардам беребиз. Башты мүмкүн болушунча ордунда кармоого аракет кылыңыз. Дем алуу кошсо болот. Көкүрөк алдыга чыкса, дем алуу, арка кетсе, дем чыгаруу. Жакшы, көнүгүүнү күчөтөбүз. Колдорду артка жана алдыга айландырабыз. Мындайча көкүрөктүн ортоңку жана төмөнкү бөлүгү да кошулат. Лопаткаларды жыйнап, дем алууда сунуп, дем чыгарууда бүктөйбүз. Баш ордунда дагы бир жолу. Көкүрөктү сунуп, лопаткаларды айлантабыз. Көнүгүүнүн аягында лопаткаларды бириктирип, көкүрөктү өйдө сунуп, бардык булчуңдарды чыңдайбыз. Дагы кармап турабыз, чыңдайбыз. Андан соң бошоңдойбуз. Кийинки көнүгүү. Көкүрөк омурткасын ротация келтирүү. Колуңузду ыңгайлуу абалда коюңуз жана капталга пассивдүү бурууларды жасайбыз. Ийиндер жардам бербейт, кыймылды колдордун күчү менен жасайбыз. Баш алдыга карай, ал эми ийиндер капталга бурулат.
Бул ылдыйкый көкүрөк бөлүгүн жана моюн көкүрөк өтүшүн мобилизациялоого жардам берет. Андан соң башты карама каршы тарапка буруп кошобуз. Жакшы, колдорду башка тарапка коюп кайталайбыз. Бурулуп жатканда кичине кычыраган үн чыгыш мүмкүн. Бул жакшы белги. Башты карама каршы тарапка айландырабыз. Кыймыл кичинекей, бирок артка булчуңдар жакшы сунат. Жакшы. Эми кабыргаларды мобилизациялайбыз. Колдорду кабыргаларга коюп, кабыргалар менен кошо денени бурабыз. Колдор менен кабыргаларды бекем кармап, бут менен айландырабыз. Колдорду ылдый жылдырып, кайра кайталайбыз. Аркадагы кабыргалар жабышкан жерде кичинекей сунулуу сезилиши мүмкүн. Бул нормалдуу. Эми карама каршы тарапка өтөбүз. Колду мүмкүн болушунча өйдө кармап айлантабыз. Терең бурулуп жатканда дем чыгарууну кошуңуз. Колдорду төмөнкү кабыргаларга коюп кайталайбыз. Кийинки көнүгүү оң колду капталга сунуп, башты карама каршы тарапка бурабыз. Эми сол колду сунуп, башты карама каршы бурабыз. Кыймыл амплитудасын өзгөчө сезимиңизге жараша чоң же кичине кылсаңыз болот. Колду сунганда терең дем чыгарыңыз. Колдорду желке артына коюп, моюнуңузду бекемдейбиз жана көкүрөк омурткасын артка ийебиз. Колдор моюнду ашыкча кыймылдан короого жардам берет. Жакшы. Эми моюнду ушул эле ыкма менен кармап, алдыга эңкейебиз. Бирок моюнду ылдый түшүрбөстөн жана гана көкүрөк бөлүгүн ийебиз. Жакшы бүтүрдүк. Саламатта калыңыз, ден соолукта болуңуз.